Математиканын тарыхы. Математика деген эмне? Бул жашоодогу сандык катыштар жана мейкиндик формалары жөнүндөгү илим. Математиканын анын ыкмаларын такыр башкача ар тараптуу түшүндүрүүлөрү бар. Математика сөзү гректердин илимди, билимди, изилдөөнү түшүндүргөн, таанып билүүгө болгон сүйүү деген сөздөрдөн келип чыккан. Математика кантип пайда болгон? Адамдар сүйлөөнү үйрөнүп баштаганда саноону да үйрөнүп башташкан. Сандардын алгачкы аталыштары алгачкы сөздөр менен бир убакытта пайда болгон. Фридрих Энгельс колдордун 10 манчасын математиканы үйрөнүүнүн эң байыркы булагы экендигин жазган. Математика дароо жаралган эмес. Байыркы Египетте, мисалы, алымы 1 болгон гана бөлчөк сандарды билишкен. Эсептөөдө бул маселе бир топ оорчулук алып келген. Өтө алыс эмес убакыт мурда адамдар ондук бөлчөктү, аны менен иштөөнү билишкен эмес. Ондук бөлчөктү самарканддык математик Джемшид ибн Масуд аль-Кашиф мындан 500 жыл мурун ойлоп тапкан. Ойлонуп табылгандан 150 жыл өткөн соң Европага фламандык математик Стивен киргизген. Математика илимине өзүнүн чоң салымын кошкон окумуштуулардын бири бул Леонард Эйлер болгон. Эйлер аалам тарыхындагы эң улуу математиктердин бири. Ал ар тараптуу илим тармагына, алар математика, физика, астрономия, механика жана башка ушул сыяктуу эсептөө системаларына өзүнүн көп жылдык изилдөөлөрүн арнап келген. Эйлер эң биринчилерден болуп алгебраны, тригонометрияны анализдеп бирдиктүү системага киргизген. Мындан сырткары жеке өзүнүн ачылыштарын жана изилдөөлөрү аз эмес. Азыркы учурда алгебра сабагынын көпчүлүк бөлүгү Эйлердин теоремаларына таянат. Бизге жеткен эң байыркы математикалык иш-кагаздар бул вавилондуктардын чарбалык жазуулары. Чарбалык иш-кагаздар биздин заманга чейин 6000 жыл, тактап айтканда мындан 8000 жыл мурдагы убакытка таандык. Эзелки заманда эле эсеп математикалык ишмердүүлүк катары саналып абдан керек болгон. Мисалы соода кылууда, жада калса мал багууда керек болгон. Жайытка мал жайып жүрүп, так санын билүүгө туура келген. Мындай тапшырманы аткарууда жеңил болуусу үчүн дене мүчөлөрү, мисалы, колдун, буттун манжалары колдонулган. Бир канча мажа катар тизилип, санды көргөзүп турган. Ташка чегилген сүрөттөр жогоруда айтканга далил боло алат. Башка фактылар математиканы жана эсептин пайда болуусун тастыктайт. Алгачкы көрөнүктүү ачылыштардын бири болуп, сандардын таанылуусу бизге белгилүү болгон 4 амалдын көбөйтүүнүн, бөлүүнүн, кошуунун,